Солтоной Солтон келди. Солтонойдон Солтон келдиден Жанек. Солтонойдон Жанек. Солтонойдон Жанек. Ооба. Солтон келди өлүп калгандан кийин аялын алып анан кийин тиги Жанек төрөлөт. Коя тур. Солтон келдиден белек. Биз түшүп кеттик. Азыр коя тур. Ким койсоң биз түшүп кеттик. Алыбектен Солтон келди, Солтоной, Жалбы. Сергил Кочунбай. Кочунбай. Ушул да? Туура. Ал эми Солтон келдиден ким? Солтон келдиден Жанек. Солтон келди. Белек. Солтонойдончу? Солтонойдон Жанек. Бер, уш жерде бир талаш маселе турат да. Ушуну чечмелеп берсең. Бул Солтон келди, Солтоной экөө бир тууган болуп атпайбы? Солтон келди агасы. Анан кийин Солтон келди, аялы боюнда бар кезде өлүп калат. Анан жеңесин тиги Солтонойго алып беришет. Солтонойго алып берип андан белек турат, баягы курсакта калган белек бала депчи. Анан кийин ошол белектин энесинен Жанек төрөлөт. Жанек төрөлөт. Андан башка Жанектен башка жанагы Тогузбай Сергил. Ооба. Жанектин окуясын айтсаң. Анан бул Жанек ким Белек Солтонойго дегенде жана оруска казым кайтарып антип билим алып шаарга келип бакманчылыктарда окуп жүргөн кезинде ол орусча жакшы билген киши экен. Анан кийин Варшавский немеден ветеринарный институт бар экен. Ошол жактан ошол жакка Алматыда болгонбу же Бишкекте болгонбу ушул неме болуп келип калат, комиссия окууга калганда. Ошондо тиги Жанекти алып келип өткөзгөн экен. Бул кыргыздардан сырттан окуган биринчи киши ушул Жанек неме экен, Солтоноев. Анан ал 1-2 жыл окугандан кийин каникулга келет да. Каникулга келгенде тиги Солтоноевдун бир тууганы Жалбы келип тиги кимге айтат экен, Солтоноевго. Ой Соке, өзүңдүн балдарың эле окута бересиң, менин балдарыма деле бирди кошуп койсоң болот дегенде, Байбосын деген баласы бар экен. Ой мына бул Байбосунду Жанектин ордуна жибербей деп койду. Жалбынын баласы. Жалбынын баласын. Жанектин ордуна Байбосунду жиберип кой, Жанек бар байлагасын деп коет да. Анан Жанек аны угуп атканда капа болуп анан кийин бат эле бир жуманын ичинде өлүп калыптыр тиги неме болуп. Атасынын мүрзөсүнө барып жатып ошол жакта бирдеме чалдыккан бышыгыланы батып өлүп. Бирок өлөрүнүн астында Байбосунду чакырып тиги момундай кыласың деп бүт баарын жол жобосун түшүндүрүп кетиптир. Анан Жанек тиги Байбосын барып анан тияка Жанек Солтоноев болуп окууну бүтүп келип атпайбы. Ошончо Жанек боюнча калган ал. Анан кыйын ветеринар болот. Кийин могу кыргызстарды жана Кытайдан көчүрүп келатканда комиссар председатель болуп кызматта жүрүптүр да. Анан кийин репрессияга туш болуп анан кийин кесилип кетип, Карагандда чоң Орто Азия боюнча түрмө бар экен. Ошол экинде тиги главный ветврач болуп иштеп туруптур. Анан кийин Атууга кеткен да, анан ошол жакшы деген үчүн анан чыгарабыз деп атканда бир эпидемия болуп калып, муну саботаж кыл деп туруп анан атып салыптыр ошол жактан. Жана Кызыл Кыргыз тарыхы деп окум бар. Ошону ким жазган? Муну Белек Солтоноев жазган. Демек, Белек Солтоноев Жантайдын урпагы турбайбы? Жантайдын, Алыбектин Солтоноевдун баласы турбайбы? Белгилүү киши да биздин тарыхын жазган Айыкен. Биздин тиги Кыргыз кызыл тарыхы деген китепте ошол Белек Солтоноев жазган. Кызыл Кыргыз тарыхы же Кыргыздын кызыл тарыхы ушуну жазган. Ушуну жазган Белек Солтоноев. Китептин мен немесин айтып берейин. Бул Мелис Эшимкан өлбөдү. Ошондо мен Пахронго мен тайкелерим болот. Анан мүрзөгө топурак салгандан кийин тамак ичкенде сенатор дегенге барасыңар деп, анан кийин 2 киши кол көтөрүп калды, мен уулум менен келгем. Бизди сала кеткенсем карасам Какеевчи, Чукутаевич. Ошол экен. Анан жанында да журналист болуп жүргөн мурунку эски журналист киши экен, аксакал киши. Анан мен ошону тааныдым да, анан кийин айттым, ким аскер Чукутаевич деп немесинен кайрылдым. Сиз ушу жана Белек Солтоноевдун жанагы кыргыз тарыхы деп бук деп чыкпадыбы? Ошондо баш сөзүндө ошол жазыптыр. Ошол жазыптыр, ошондо Белектин бүт эмгегинин баары кирди ошого десем, бул баягы 2000 жылдык беребиз деп өткөндө Аскар Акаевич мага тапшырма берген дейт. Аны алып келип, кол жазмасын бир кыз алып келип берген дейт. Карасам айланайын, бир жеринде латын тамгасы менен келип атат, анан кайра орусча, кириллицага өтөт, орусча таптак жазат экен дейт. Билимине аябай таң калып дейт. Анан арабча жана латинча жазган жерлерин жана Омор Сорон деген бар эмес, ошого котордук дейт. Эми мына бүтөлүк деп тиги 2000 жылдык жакындап келаткан дейт. Калганда кызы дагы бир кылабасы калып калыптыр деп көтөрүп келиптир дейт.
Анан Аскар Акаевичке айттым дейт, моундай калып калыптыр, эмне болуп сиз майым азыр үлгүрбөй каласыңар го. Дагы кийинкисинде бир чыгарарбыз деп, ошо бир главасы ошол китепке кирбей калды дейт. Биз жана Байбостун жөнүндө сөз болуп калды. Жалбынын балдары ким? Жалбынын балдары мал багыш, жан багыш, сар багыш. Айтыке, Литке. Сарбагыштан ким? Бердибек Сарбагышев, Эсенгул Сарбагышев. Бердибек Сарбагышев жанагы алат эмени чыгарганда Ала Тоо парадосун уйдучу. Ушул профессор Бердибек Сарбагышев. Токмокто көп жылдар бою горком болуп иштеди. Эсенгул Сарбагышев. Бул жалбынын тукумдары. Сарбагыш, жан багыш, мал багыш. Турдубек Апсейит деген айылда мугалим болуп, анын аялы көп жыл директор болду. Өзү да мектепте директор болуп иштеп, согушка катышкан. Сарбагышев, Бердибек, Сарбагыш Эсенгул. Айткан унутпашыңар керек, эмгеги чоң адамдар. Айтып коюш керек да. Ооба. Айтып коюш, жакшы. Орозобектен Сепе Абыш. Сулайман. Киндиги болсо Сепе болсо ушундай баатыр, балбан киши экен, аталарын тартыпчы. Улакчы киши экен. Аттын жүгөрүн шыпырып салып, ушу тоон боор менен тартып келчү. Кашка суу деген жер бар, ошондон баштап. Анан согушка кетип келбей калып, ушу баласы менен кызы барып, ушу урпактары, неберелери. Эмеден таап, ушу эме кылып келишти. Жакында эле чыкты. Жакында эле чыкты. Венгрияда бир жерде. Венгрияда бир жерден тиги чогуу баатырлардын немеси менен көмүлүптүр да, ошо бир жерге көмүлүптүр. Ошол жактан таап, ошол жакта эме кылып келишти. Небереси Рысбек Анаркүл деген эки небереси бар, ошол жактан таап. Сулайман болсо Нарында чыккан кантондун немеси экен. Ошол 21-22 жылдары. Кийин бир ошол жактан козголоң чыгып, ошо козголоңчулар өлтүрүп кетиптир. Анын тукумдарынан кийин белгисиз болуп азыркыга чейин дайын жок да. Бозокордон Кутуке. Кутукейден Кашка, Чотон, Гедей деп айтылат силерде. Кутукеден Абайылда Баястан сатып алды. Сатып алды. Туура. Мына ушундай мен ушундай айтылат силердечи. Баястандан Сазке Түргө. Ооба. Мындан жана Гедейнин Төрө деген кызы болуптур, ошону Үмөт аалы алган да. Аны тиги Баястан ортого түштүк. Кудалашкан жеринен тиги Байтиптин жана кара бир гүлүгүн алып берсең берем деп туруп, ошо алып туруп анан Төрөнү берип салган экен да. Ооба, ошо Баястан ортого кийлишкен. Тиги ким Үмөт аалынын аялдары өлүп калчу экен да, алган айыл элечи. Өлтүрүп салат экен да. Анан кийин тиги Гедейдин кызын жана ким Баястан эме кылып ортого түшүп алып берип атпайбы? Анан кийин тиги эртең менен барып карагылачы, тирүү экен дептир. Келсе тирүү, анан кийин тиги сурайт экен да, кантип эмне болуп тирүү калдың десе, тиги төшөктүн этегинен кирдим деп айткан экен да. Мына ошол туура сөз. Төшөктүн этегинен кирдим деген экен. Ормон бул баягы мен укканда Элчистан жерде Ормон баягы Үмөт аалыга баягы канча айтса дагы жакшы көргөн баласы, анан көп кат айта албай эле кыйналып жүрдү да Ормончунда. Ормондо акылдуу кишинде. Көп аялын өзү мунту өлтүрүп койгон. Анан буну өлтүрүп коет го деген. Кийин сураса айтып атпайбы? Тиги катындар келгенде эле капталдашып жатып алчу экен да. Үмөт аалы жактырчу. Абыл болсо этегинин аягынан кирип анан чыгып кетчү экен. Ошон үчүн аман калган. Ошондон аман калыптыр да. Үмөт аалы ушундай киши экен да. Үмөт аалы кошуп коеюн, ошо 9 таш ошондо болот да, ошо кыздан. Ак таш, көк таш, ала таш, чөлгө таш. 8 таш, 9 таш. Ошонун баары ошо кыздан болот да. Көк таш, ак таш. Андан мурунчу баягы өзү өтүрүп коет 9-10. Ооба. Үмөт аалын баягы катуу киши экен. Үмөт аалы үйүндө жатса, ар жактан бир айыл кыйкып атат дейт. О, башың жеген Үмөт аалы. Келбейсиңби? Ой, Үмөт аалы башың жеген. Кайда жүрөсүң деп. Анан баягы кылычын алып анан айылга атат. Кимди чакырып атасың? Балам чакырып атам. Чакыр балам. Келгене, балаң аты ким дейт? Үмөт аалы дейт. Анан башын кесе чаппады. Аял жиндер болуп калып, мен эле Үмөт аалмын. Билип жүргөн. Бир эле Үмөт аалы. Ушул айтылган сөз чындыгы окшойт да. Абдан эле Үмөт аалы өтө катуу. Мен кара ужурга барып бир санжырачы киши менен отуруп калсам, ошол оттук ташынын бир таштын бир небереси экен. Ошол айтып атпайбы? Үмөт аалы биздин чоң атабыз аябай канкор киши болгон экен, ошол деле жакшылык менен бүткөн жок дейт. Үмөт аалы мал иштеп барып бир капчагайга өлүп калып сөөгүн 1 айдан кийин табышкан дейт. Карга кускун
көзүн чукуп ошентип зордук болот экен деп ошол жакшы. Биз айттык, жанагы кутуп кетип атпайбызбы? Жанагы сатып алуудан ким кетип атат? Бу жанагы белде калган Беделбай деп атпайсыңарбы? Кимден кетет? Сатып алуудан Байтөбөттөр кетет го. Байтөбөттөр кетет. Тиги Орозобайдан кетет Беделбай. Орозобай, Төлөбай экөө бир тууган. Орозобай ана көч тиги үркүндө көч бар, ана Беделден белинен жана дел кырылып атканда төрөлүп, Беделдин белинен төрөлгөн үчүн атын Беделбай коет. Беделбай коет. Беделбай. Ана Беделбайдан болсо Аскар, Арстан, азыр кишилер белгилүү Майрамбек. Бу Орозобай жөнүндө айтып кетейинби? Орозобай 104-кө чыккан. 96 жашында карышкыр чапкан киши. Мен ал кишини көрүп калдым, сайга келип, бээсин сугарчу, ушу бээге жайдак секирип минип кетчү. Анан мунун бир кызык окуясы бар экен да, ал балбандыгы өзүнчө. Ал жөнүндө отурсаң өзүнчө бир неме айтылат. Анан бул кемпир өлүп калып 86-89 ошондой жашында экен. Кайыңдын чалдары менен жакшы экен, ошолор менен тамак ишишкен. Анан жүрсө эле бир неме жүрөт дейт. Ага келин да, ошондо 64 экен тиги кемпир. Усуалын аял экен. Ошол экен могу келин магалай экен, могуну алып бергиле деп турду. Ой, ал Усуалын аялы. Жок, Усуалга жашында таап бергиле. Ал төрөбөйт деги деп билген окшойт деги дагычы. Башка менен бала көрөт депчи. Мага ушул аяк экен алып бергиле деп анан чалдар ошону карабайсыңбы тиги немелерин. 3 талагын алып берип анан ийиси сайыт эртеси күнү эле барып бир бээсин берип анан тиги учкаштырып кеткен деди кемпирчи. Ошол Усуал кийин аял алып, ана Окен Усуал деген гитарист кыргыз эстрадасында. Ошол менин чоң энемди силердин Орозобайыңар сатып кеткен деп күлүп калчу ошо. Жакшы. Урматтуу замандаштар, өзүңүздөр көрүп атасыздар, биз өтө эле баягы төмөн жиликтеп кирип кеттик. Кээ биринде түшүнүксүз болуп баш айланып керек болсо, мен деле башым айланып турат. Бул өтө санжырайчы оңой эмес. Ар бирин жиликтеп, биз жанагы бөлүчөктүн атабайын эле айтып бүттүк. Мына Айыкесине келдик. Айыкесинде эле бүтүп калдык. Ошо менен биз Айыкени токтоп туралы. Айыкеден. Эми Илекеге өтсөк. Илекеге. Илекеге. Илеке бул Илекеден неме болот экен. Алым Сейит Аккозу деген эки уулу болгон. Айтып коечу, Алым Сейит деген баласы барбы Илекенин? Илекен бар, Алым Сейит Аккозу. Токтоку деген бул кишинин аты эмес да, бул Токток азыр айтып берем. Бул Илекеден Алым Сейит Аккозу болот атабы? Алым Сейиттен Асан, анан Маматкул деген, Маматбек. Булар дети Кытай немелер калмактар басып келген заманда экен. Кыргыздын баары тетекке кеткенде баягы ат көйлүгү жоктор калып калат да. Бул Асан Маматкулдар ошо көчө албай калып калыптыр. Көчө албай калып анан бизде жана не Токтокунун 9 уста арканы деген Аликанын ат байлаган арканы деген сөз бар. Ошо азыр Токтокунун баардыгы уста негизичи. Анан ошо усталыгынын чыгышы ошол Асандан башталат экен. Себеби ошол калганда Маматбек калмактардын жылкысын кайтарат экен дагы. Асанды ошол жактан бир Кытайдан үйрөнгөн калмак уста бар экен. Ошол өзүнө балкачы кылып алып 5 жыл ошондо иштеп, баласындай болуп калган дейт эми. Ошол устачылыгын, өнөрүн ошого үйрөтүптүр. Анан тияктан кыргыздар кел атат дегенде, бул чоң эм, кичик эмдин калмактары согушпай эле качып кетиптир. Маматкулду ошо жылкысын айдатып кетиптир. Өзүнө адегенде жылкы тыштайт. Бул баккан акың депчи. Эми биз сен бир туугандай эле болуп калдык, эми бизди узатып кой, бул белден ашырып кой, жолду билесиң деп айдатып кетип бир баласы менен. Ошо менен аны бербей коюшту, жибербей коюшту. Маматкул ошо жакта калат экен. Анан Асан жанагы устакананы дөшүсүн эле алып кетиптир, калганын баарын таштап кетиптир. Анан кийин Асан бир күнү тигин кара келтеси бар экен. Ошо менен меркенге чыга калса, ийик деген мындай эле жүрчү экен. Сууну астырып коюп анан барып атып келе калчу экен. Бир жерден токойдон түтүн чыгат дейт. Анан кийин иттин эле бир кыйшылаган угулуттан барса, бире мынтип чада кармап алып небет туруптур. Ити аласына кирип кетти дейт кыйылып. Жолборс секирген калыптыр, Илбирс. Анан Илбирс секирген кезде тиги атыптыр да баш катканда тигинин аягына барып чыгыптыр. Ал көрсө казактан келген неме экен. Казак экөө дос болот. Дос болуп ада устан неме экен. Анан казак көчүп келет экен. Көчүп келип анан чогуусанып, тегерегиндеги жанагы Токтокулар 8-9 үй биле ошо Токтокул анан жана 9 уста деген ошондон калыптыр да. Бул башталышы. Жакшы. Мен укканыма караганда баягы эл качпадыбы? Ал кийин.
биринчи жолу качпады мына токтоку деп калды. Себеби да ошондо айтылат. Булар казан куюп калган усталар болгон деп айтылат да. Ал кийин жанагы айтып атпаймынбы? Асан тегереген уста болуп калды. Асан. Асандар качпайт. Булар качпайт. Негизинен булар токтоп калган, токтоку деп ошондон калган дейт. Ал кийинирээк болот. Неме болгондон кийин бир неме болуп, бирөөнү өлтүрүп алышабы бирдеме болуп анан качыптыр тобу. Качканда анан казан куйган бар эмеспи? Ошенге барып токтоп калган. Токтоп калган казан куйбас. Казан куюп калганда аркасынан куугунчулар келатат дегенде тиги айылдыкы усталыгын көрдү да. Биз куткарып алабыз деп анан алып калган экен да. Бул кийинки балдар. Токтоку деп жазып атпайсың, ал өзү атанын аты эмес. Атанын аты эмес. Ал токтоку деп жана ошондон коюлган да. Бул Асан Мамат, анан дагы эки баласы айтылат. Ким? Асан Мамат бул теги немеден. Үлүмжү райы. Үлүмжү бар алардын баары. Асан Мамат Үлүмжү райы болуш керек бул. 4 бала. Жок, Аккозуда Үлүмжү райы. Үлүмжү райы. Алым Сейиттен Асан Маматбек. Асан Мамат дегенеки Үлүмжү райы Аккозуда. Үлүмжү райы. Мындай болсо туура. Анан кийин ошо Асандан Эш деген баласы бар экен, бир эле баласы. Эштен Ерназардан Алымбек, Ишабек, Мусабек, Өмүрбек деген 4 бала экен. Алымбектен жана Узунээг Алике деп атпайсызбы? Ооба, Узунээг Алымбек. Алике. Басылбек, Салымбек, анан Алымбек деген 3 бала. Ишабек кимден? Басылбегинен Жунуштан Асанкан, Маматкан деген неме. Анан Узунээг Алике жөнүндө айта кетейин, муну айтпаса болбойт. Бул болжолдон канчанчы жыл турган киши? 1856. Алыкенин өзүнүн туулган жылы, так жылы бар экен. Ал 1756 жылы туулуп. Жок, 1856. 56. Менден ровно 100 жыл немеге деп белгилеп койгон. 1756 болуп атабы? 1800. Ошону айтпайсыңбы? 1756 эч качан болбойт. Менден 100 жыл мурун туулуптур да. Анан 24-жылы өлүптүр. 24-жылы 68 жашында өлүптүр. Бул Алыке кичинекейинен тың чыгат. 8-9 жашында санаганды үйрөнөт, малдын өңүнөн чыгарат. Анан 17 жаштарында агасы Басылбек 10 баш экен. Ошол тиги немеге барат да, жана топко барып, планерка болчу ошол жакта ошолго барганда. Аны жана Шабдан немеси Мамыт деген Мамыт ажы алып барып атыптыр, тиги чогулушту башкарып. Анан баа дегенде жакшы эле башкарып отуруптур, тиги ошонун ордуна тиги барып калат, Басылбек ооруп калып, 17 жаштагы Алике барып калат. Анан кийин отурса эле баары жакшы дейт, Аликеге жагып отурган дейт. Анан бир аяк жагында бир байдын келини Мустуң деп бир жигитти алып келип анан кийин 9тон айып, анан дагы 100 балак деген го. Анан баягы саап атканда чыдабай кыйрат да, ошондо тиги ким айтты, Аликечи. Ой, жанагы айыбы жетпей балагын тимеле койбойсуң десе, тиги унчукпай коюптур. Унчукпай койгондо кепичин чача калып Мамытты баштан ары бир чайыптыр. Анан алып барып карап байлап салышат. Бир боз үйгөн, бозун жанына. Мамат менен көп урушту бул. Ошо Мамат менен. Анан кийин барып байлап салганда бир келин байкабай эле элге тамак тартып атат да. Оор урган анан барып сорпо алып берсе, тиги сорпоң колум чечилбесе каяктан чечем десе, анан колун чечип койсо да колун чыгарып алат. Кайра качып. Аты менен анан качып кетип атпайбы. Анан бул тиги казактарда Сат деген төрөсү бар экен. Бул жанагы Асан деп атпаймынбы? Асандан Эш жанагы уста менен дос болуп атпайбы? Ошонун кызы менен куда болуп кызын алып бериптир Кишимжан дегенде. Ошол Сат, по-моему, таякелеринен болсо керек да, ошол аркылуу байланышып жүрүшсө керек. Анан Сатка качып кетип атпайбы? Сатта бир 22 жашка чейин ошол жакта болуптур, 5-6 жыл. Аяктан ага чейин бул атасы немеге берип, Токмокто бир молдого барып, 2 жылга сүйлөшүп молдого бериптир да, окутканга. 1 жыл 6 ай, анан 2 жыл 6 ай окутмак экен. Анан 9 ай окугандан кийин жана көкчүлүк менен сабак турбайм болду. Бирөөнө болуша кетип, анан кийин тиги молдо менен урушуп алып кетип калыптыр. 6 ай окуп калыптыр да, 9 ай окуп калыптыр ошондо. Каттанып калган. Анан казактарга барып орустар менен достошот, ошо менен орусча небетип үйрөнүп калат. Анан кийин ошол жактан дагы казактардын ичинде авторитет боло баштайт. Анан казактардын ичинде тиги болуш жайлабыз дегенде Сат өзүнүн баласын көздөп жүрүптү да, коеюн деп. Анан Аликени коебуз деп жүрүштү да казактар. Ошоткондон анан тиги ич тарыйт да, койду, анан Шабданга келиптир. Баатыр, ушундай сенин ийиң бир күнөө кылып бизде жүрөт.
өзі тың бала тигиндей мындай ушундай десе шабданды айкөлдүк кылыптыр да. Ой. Биз андай балдар бизге да керек. Биз андай нече эле кечиргенбиз, келе берсин деп анан ошондон кийин келгенде казакча чалып сүйлөчкөн өмүр бою. Кийин Алматыга улам барып келип жүрүп тиги неме болгон. Эсерлер партиясына өттүр. 908-жылы бирок анысын эч кимге айтпайт да. Анан бул Шабдан экөөнүн мамилеси кызыктай да. Бул ошол кезде биз азыр Шабданды мындай неме кылып атпайбызбы? Аябай кандай десем, айкөл ал жагы сөз бар. Бирок тиги ал байда бар насил манап болуп атпайбы? А тиги букара. Ошондо жанагы мурун Чолпонкулда жүрүп, өзү чертик экен. Кийин Шабданга жактырып Калмырза деген кара жаагырчы бар экен. Комузу жогоруда чыккан. Ошол комуз ошонун баасы бар экен, алыке берген. Бурулбаган эр көрдүм, Букарага бел көрдүм, бурулбаган эр көрдүм. Ханданбектен кайтпаган кара кулак шер көрдүм. Алыкенин акылын Чолпонкулдан кең көрдүм дейт, кең көрдүм, хан жантайга тең көрдүм дейт. Ошо теңеп атат да. Анан кийин бул орустар жердин баарын басып алып тигини не өтүп баштаганда бул крестьян болобуз, шериктик уюштурабыз деп неме кылыптыр да, арыз жазыптыр. Көп арыз жазат. Ошондо немелерге да бардыр. Жана Батырка антип саяктын баарын кыдырып чыкса, алар тоотпой койт, наоборот, Шабданга айтты, ой, үйүнүң деген тиги биздин үстүңө, сенин үстүңөн арыз кылып атат, муну бирдеме кылбайсыңбы деп кайра тескери кылышыптыр да. Анан ошондо Батырканын да баасы бар экен. Эки кеминде эки батыр бар. Бирөө насили манап Шабдан батыр, экинчиси Букарадан чыккан Алике батыр. Аликени тиги Сарбагыш, Атаке Сарбагыш эли сактап жүрбөйбү, жантайга жегиспей дептир. Ошондой баасы бар экен. Анан ким жанагы Чоко, Рыскулбектин чокосучу. Ошол бир жылдары немеге келет, Шабан батырдыкына. Аликенин атын угуп жүргөн да. Ошол Аликени көрөйүн деп аны чакырып сүйлөшүптүр. Сүйлөшүп Аликени аябай жактырыптыр. Анан айтыптыр, Алике, сенин айтканың элин айткандай эле бар экен, билим десең билим бар экен. Ушу Шабдан менен буяктагы манаптар менен кичине бири-бириңер түшүнүшпөй жүрүптүрсүңөр. Мен ушу 4 болуштун айдын бирөөнү сага Шабдан батырга айтып алып берейин. Десе ал айттыр, багам көргөнүңүзгө рахмат. Бирок Шабдан экөөбүздө эч кандай бири-бирибизге жамандыгыбыз жок. Шабдан мага жамандык кылган жок, мен ага жамандык кылбайм. Бирок Шабдандын насили манап, ал бийликтин камчысын чабат. Орустар жанагы орустар деле чоң эл, ал тиги орустун баары эле жанагындай неме эмес, каракчы эмес. Арасында дала ээлилген эл бар орустун ичинде деле. Анан булар ошолор, мен эгер мени борыш кылып койсоң, мен ошолордун камчысын чаап калып аткан турбайм, чаап калам да. Мен ага бара албайм. Менин насилим букаралар үчүн күйөм. Мен жер алып берейин тиги деп жүрөм дейт. Анда мейли, анда ушунча айтып калдым, бир нерсе сурай дейт экен да. Ошондо айтат экен, илгери сенин атаң, чоң атаң кайду. Бояктан бир 50 түтүн биздин туугандарды көчүрүп кеттиле ат башыга. Ошол туугандарымды бер дептир. Туугандарым бер десе алай баягы кичине не өтөт экен. Ой, буяктагы элдин баарын алып эми бизде ал деген бизде канча түтүн болуп калды. Өзүбүздүн эл жут болуп калды. Дегенде айтыптыр, мен бир неме айтып берейин дейт. Илгери уйлардын арасынан бир шүдүңкү чыгыптыр дейт, гүлүк. Анан чуркаганым гүлүк аттай болсо, немем болсо, тек аттардан, тулпарлардан кем калышпай гүлүк болсо, анан кийин уйлардын арасында кантип жүрмөк элем деп жылкыларга кошулуп кетиптир дейт. Бир күнү эле анан саста жүрсө, тиги карабас деген карышкыр бар экен дейт. Ошол келип жылкыга качып кетет да. Анан тиги айып аткылан өкүрүп атса, анан уйлар угуп, уйлар келип анан кийин куткарып калыптыр дейт. Анан мен азыр ошол шүдүңкүт мен уйларымды издеп жүрөм дептир да. Анда макул, туугандарың менен сүйлөш, эгер макул болсо көчүрүп кет дептир да. Анан аңгача үркүн чыгып калат да, анан кийин ал болбой калат. Кийин 20-20 жылдары неме болот. Кайра казыга барат. Белек биякта шайлоо болуп, жана Белек Солтоноевду шайлап атышпайбы? Белек Солтоноев болуштукка Шабдандын мөкүшү менен чыгыптыр. Немеси. Ал тиги жалгыз аттуу Белек. Алыкени өзүң эле болбойсуң десе, мен 50ден ашып калдым, мен болбойт. Сен деп анан Белекти түртүптүр да.
Анан ошол кезде Белектин иниси Жанектагы тигинебеде болчу да, Алматыда. Ага акча беришиптир. Административный ресурс деген ошондо эле бар экен да. Ал барып жакта улуктар менен тамактандырып, анан кийин трашманкасы келип Белектин ордосуна түшкөндө, жеңиш биздики деп анан сүйүнүп калышыптыр. Ошондо Алике аябай жардам кылган экен да Белек. Жакшы. Аликенин урпактары барбы? Аликеден Мукош деген уулу болгон, бир эле. Анан ал бир жакка кетип калганда төрөлүптүр да. Анан келгенде сураптыр. Жерден ким алды элеси? Баланчанын кемпири аятта болбой калган турбай деп сан чапкан дейт. Тиги начарыраак жерден ким алса ошол тартат экен да. Тиги алдырсаңар болмок. Анан ошо Мукоштан болоткон деген бар болчу. Болоткон сууга аз болуп калды, анан балдары бар. Буякта. Енді кошумчалап коюмуш ошондо. Ушу Байкем айтып атпайбы, экөөнү мындай караса урушпачы да жүрчү экен. Анан Алике тиги Алматыга барат, Алматыга бериле экен да. Барса тиги Мамбеталы жанында экен да, Дүрмө Мамбеталы орусча кондурамат. Анан Шабданга барып барганда Шабдан айтат экен да. Ой, Алике жумуштарың бүтүп атабы десе, бүтпөй атат. Акча тыйын керек болот десе, Мамбеталы берип койчу дептир. Канча берип миң рубль бериптир да. Анан ошол жерде ал киши кызгана берчү экен да, баары эле кызыл думана таратып салды депчи. Анан айтат экен да, сен өзүң урушуп арсташып атасың, айтат экен, ал кеткендей. Бизге ушундай киши керек. Көрсө, бул эл үчүн чуркап жүрөт, элге жер алып берем, тиги кедей кемалдарга депчи. Анан бул аягында тиги орусташып кетип, буну жоготуш керек, арыз жазып бүт түндүк жактан кыдырган экен да. Анан алып кетип, ошондо эле атабыз ким Ноя зат алып калды экен. Алып тиги силер мектептен Тегерметтин мектебине кармап, үйүнө кармап баратканда Боронбай деген кудакса экен абыла. Алып алып кайра калып Мамбут дагы ушунда Мамбут дейт да, Мамбут менен өчүп экен да бир кандайдыр. Анан Мамбут дагы кесип жоготуш керек дегенде, Ноя атабыз алып калыптыр ал жерденчи. Анан жанагыл балам алып калды экен экиси. Бирөөндө дагы сен да Жантай деген тайгыз алып калды экен да, үчөө. Анан кийинкисине айтып буну кесилиш жоготуш керек деп турмунчу. Орустар келип Шабдан өзү келет экен. Келгенде анан Дүрүгө кошо келиптир. Дүрүгө келип Тегерментиге келип, анан мунун кабар болуп калды да. Келгенде атып кесип алып кетет экен, аттарат экен, жоготот экен, бул бузук арыстанат деп. Анан жанагы калмакы Байтымага барат экен. Байтымага эртең менен эрте тагы барып айтыптыр ушундай. Сурантайдын инисиби? Сурантайдын иниси барган. Ким айтат, Аликеч эртең менен эрте байгиш деген жерде экен, барса тиги тура эле айтыптыр, жеге ушундай ким келип кетти, жумушу бар экен, өзү билет экен деп. Ал иниси, ал агасы болот го Байтыма. Байтыма агасы. Ким ал инин келип кетти деп айтат. Сурантайдын иниси. Жок, Алике барып атпайбы, Алике. Алике барып айтып атпайбы, уктап атканда. Инин келип кетти деп айтып койгула, деп аялына айтман кетип калганда. Анан түш десе тиги жок деп эле атын үстүнөн кымыз ичиптир да. Байтыма улуу экен. Байтыма улуу. Анан эметкен аңча бияктан барат да, Шабдан барат, Дүрүм барып, орустардын баары бүт алакта барып жоготуш керек, барып элдин баары сүйлөшүп койгон да, жоготуш керек, Чертик Абдрахман баары кетириш керек, кимди кестириш керек, бул бузугу да баштагандардан ошондо ким сүйлөптүр да тиги. Байтыма сүйлөп атпайбы. Мунун башы орус, аягы катын бул ким дептир. Бул Дүр деген ушу Сооронбайдын окуп келген баары тияктан. Анан ошондон Шабдан оголуп айтыптыр, токтот, Нилаш токтот дептир. Биз сарбакчы аты эмеден Жантайдан ажырап калабыз. Анткени 5 түтүн бир болуш эле биз жакта экен 3 айыл. Каралоо кайыңды ушу бир болуштук экен да. Азыр аны токтоган ушу айтыптыр. Бирөө тааныбайт да, бул кимби? Бир сөз менен токтотуп койчу Нилаш. Дұрыс айтып атпайбы. Бул ким деген айтыптыр. Окуп ким Байтыма деген ушу Байтыма болуш үчүн 1000 жылкың болуш керек, 2000 коюң болуш керек, 5 түтүн элиң болуш керек деп атат да. Ошо менен токтоп калганда, анан ошодон калып калды ким? Алике калып калган да ошондо. Урматтуу замандаштар, мына биз Жантай уругун колдон келишинче баягы терип ылдыйраак түшүрүүгө аракет кылдык. Түшүнгөн адам туура түшүнөт деп ойлоймун. Биз өтө эле майда айтып кеттик, анткени ата тегин, анын урпактары деп айтып кеттик. Убакытты көп алып коет. Эми биз айтып атпайбызбы, жанагы Бөрүчөктүн Атабай, баласы Айыке, Илеке, Күзөкө дедик. Биз 3 баласын айтып бүттүк колдон келишинче. Эми биз ушу Күзөкөгө келсек, Күзөкө. Мына биз Күзөкө деп атабыз. Жанагы Элекенин энеси төрөлбөдүбү? Күзөкө бул кичүү баласы. Экебай Күзөкө кезек келди. Күзөкөдөн 4 бала бар да. Аки, Калматай, Эшиге, Дозон. Мен ошо Эшигесине кетем да. Эшигеден баштайм. Эшигеден баштай берели. Эшигенин 2 баласы бар экен. Бектемир, Сокур деген. Сокурдан Балабагыштан
Акжолдон Ормуштан Ноғай ажы, Капа ажы, Казма ажы. Үшөө тең ажы барган. Ноғай ажы андан Жакшы. Эме Абир, көрдүңөрбү? Мен бул китебиңерде карасам, силерде Эшигеден бала багыш, анан Соқыр Бектемир, андан Акжол, Акжолдон Ормуштан жанагы Ноғай ажы, Капа ажы, Касым ажы болуп кетип атат. Көрдүң мына өз урпагы. Бул түздеп атат. Бул Соқыр Бектемир. Биринчи. Анан бала багыш кетип калыптыр сиздики. Бала багыш кетип калган. Ушуну түздеп койсоңор. Силердики нарса эң негизги деп окушат. Анан биз муну кантип кое беребиз мыначы? Муну бала багыш экинчи болуп түшөт. Бала багышчы, туура. Эми биз Ноғай ажы деп атабыз. Бул негизи Ноғай ажы кезиз айтылып калат. Мен анча мынча билем, бирок Ноғай ажынды. Бирок көп айтылчу эмес да. Мына өзүң Ноғай ажынын урпагы экенсиң. Ноғай ажы канчанчы жыл төрөлгөн киши? Ноғай ажы 1837-жылы туулган экен да, бул жылы менен. 1837 анткени Шабдан атабызса Ноқо деп улуу, менден улуу дескен да. Шабданды Шабдан кылаган Ноғай ажы деп Белек Солторовдукунда да бар, Төрөканов, Низам Төрөкановдукунда да бар да. Ал ошо аны эмеге чейин, 1870-ге чейин болуштук болгон бий болгон экен да. Ага чейин уже өз тыгыраак киши экен, өзү катып сүйлөгөн мындай өткүр киши экен өзү. Анан ошо ага чейин бий болуп жүргөн экен, анан Шабдан менен жакшы болуп, анан болуштукка өткөн да киши. Болуш болуп, көпчүлүк турган болуш болуп, иштеген көп турган экен. Ким андан Туралы деген жаңы эле баласы бар да. Эки кыз болгон да. Мен таң калгам, Ноғайдан бир эле бала экен. Бир эле бала, эки алы болгон да. Ошо биринчи алынан Туралы. Туралына эки кыз. Эки кыз анан кийин. Андан Ажимамет Акимхан. Ажимамет деген атабыз ошо Шабдан мечитинде окуган экен. Ал жана 1900-тан жана 16-жыга чейин туруп-турдан кийин орустар өртөп жиберип атпайбы. Ошондо биринчи 24 канча бала, 25 бала окуган. Ошондо Ажимет чоңоттан ошондо окуган экен да. Насирдин Бөөнбай уулу да ошондо окуп Насирдин бар, Бул кимдин чоң атасы Бүкүш. 25 киши окуп тур да, биринчи окуп. Кимдин эмеси Эрзан Данияров. Даниярды окуган ошондо. Данияр эмес, берки кимси репрессия атылып кетти. Базаркулда ошондо окуган. Ошонун баары бир жыл окушкан экен да. Анан ошо Ноғай атабызды айтсак өзү Шабдан менен чогуу жүргөн. Бир мүнөт. Акимхандан сен жетесиң. Акимхан Чечебай, менде байкем бар, агам. 36 жылга болду. Ал 13 бир тууганбыз биз. Жакшы. Кыз, орто кыз болуп, 10 кыз, 3 эркек. Ноғай ажы эмнеси менен элге белгилүү болду? Ноғай ажы ошо өзү элге кадырлуу болгон экен да, белгилүү, анан боорукер, казан аштуу киши экен да. Анткени биздин айылда эч ким эч жака кеткен эмес. Мына бул бай айтып атпайбы, бияк терментинин баарын үбөт алып кетип калган, тиг алып кетип калып, биздин айылда кайындан эч ким берген эмес, жиберген эмес экен. Анткени башында калмактан жана калмактап коет бала кыргыздарда тиги Байбото, Шерботом жакшы болуп, баласын кимди Байтымандагы эме болуп атпайбы? Байтыман жетим бала экен. Тиги ким башына айтып атып калды, өлүп калгандан кийин тиги тиши Сурантай тиш жана муртиш калган деп заражение болуп барышат. Ошондон өлүп калган, муун өлүп калат атпайбы ким? Ушу сазы өкүрүк болгондечи. Ушунда калгандар мен өлбөйм, балама калгандан кийин депчи. Анан кийин Шербото ким жетим бала да Байтыма 13 жашарда бир айтат, 17 жашарда бир айтат, жетим бала, жетим да атасы өлүп калса эч ким жок. Ноғайжан ошо ал өзү ким менен да жакшы экен, тиги кан келди Рысмендечи. Ошо менен дос экен өзү. Ошо дос болуп Кашка Конан деген конаны бар экен. Анан Ноғайжы атабыздын немеси бар, тиги көбүрөөк экинчи койсу дегенде койсу деген немеси бар да. Жайында ошака барып жайлашышкен, кышында кайра тиги күнгөй жака кетишкен. Ал убакта баары ошондой калышкан да, кар басып калып. Анан ошондо Кашкат деген бүлүктү чаап биринчи баран тиги Ангелдиге берген экен. Бери анан келсе Ноғайжы өлгөндө келбей коюп турал. Анан баласы таарып, анан Каке деген уруп, Капан каралды дегенчи, Капандын атасы Каке деген киши бар экен. Ошо киши урдатып алган экен да. Азабата, ал убакта Азабатага келбей койду, экөө дос жакшы үзөңгүлөш жолдош болуп жүрдү деп. Ким баласы урдатып алган да. Анан өзү анан ажыга 3 бир тууганын апарып ажыга барган. Үчөө тең барды эле. Үчөө тең барган, ошон үчүн Капачы эме, Ноғай ажы, Капа ажы казма жүрүп атпайбы? Үчөө анан ал биринчи кудасы Ноғай ажынын кимди Туралдын бир эмеси эме болгон да, тиги Карачы ажы деген Туралдын кайнатасы. Эмеси өзлөрү эме да. Оштон келген экен да, негизи бияка келип туруп калып кыйын экен өзү. Мундустар экен да. Анан ошол Шабдан айткан экен, биз бартабыз нелерин дагы колунда бар,
тепти Касымажинин кою бар экен, Капажинин кою бар, жылкылары бар. Орчаттан арак сотуп болбой, акча тыйын болот жолго кетти. Ал убактан баягы төбө менен барган, Карадегизге барып нара кетишкен да. Анан 4 бир барган да ошондо. 4 28 киши деп атасыңбы? 29 киши. Биз алда 4 барган, Капажы, Нояжы, Капажы, Касымажы, анан тиги Карачажы жана Кудасы. Бизден деле Төрөбай Кыдырбай деген бар. Төрөбай Кыдырбай, аттан тиги Ералы барган, анан ким Куланбай. Куланбай ажы. Куланбай ажы барган да ошондо. Ошо кимдин Шабдан атан биринчи барган экен да аларчы. Ким Нояжыда биринчисине барган экен. Ажы болуп келишкен да. Анан кийин ошо ооруп болгон экен да киши. Анын баласы дагы тың болуп мырза экен. Анын баласына айтыптыр, сен жумшаксың, казан аштуу киши экен да, сен бир күндөрү 50-60 союп коюп атасың. Сен мындай кишиге кат айта албайсың, болбойт. Сен ушу казан ашың менен болду. Анан иниси ким Касымажынын баласы Жалалын калып атпайбы? Жалал өзү балбан киши экен. Өзү 2 метрден ашык, зор киши экен, чоң. Касымдын баласы? Касымдын баласы. Касымажынын. Касымажынын баласы ошо Исак, анан эме деген баласы бар да, Жаналы. Анан ошо аны келип анан бий кылган да анычы. Кимди Жаналын бий кылып, Исак деген старшин кылып койгон. Алакта старшин деп жана 10 башы ушундай кылган экен да. Булар деген баягы Ногой баягы казактар барып күрөшкө Жаналы чыгат деп атпайсыңбы? Ал ошо жок, ал мунусу айтыла элек да, күрөшкөн Жаналысын азыр айтам. Ал башы көлдө бир чоң ашпы той болот экен. Ошондо барганда кадимки Тиштеек ошо тууралуу тайга дешкен. Жаналын ким Ормуштун ким Ногайжынын апасы саякпы, ал Тиштеек кайсы саяк эмес деп жүрүшөт, Тиштеектин эмеси билбейм. Ал ошондо баргандан сай кимдин аты бар экен? Ногайжы табыстын Самарканд деген аты, ажыдан кетканда Самарканд деген аты бар экен, баласынын Көкжар деген аты. Ошо экөөнү барып жем берди эле, анан экөөнү найзага түшкөн да. Анан аш болгондо Тиштеек барып найзага түшөт экен. Найзага түшкөндө баягы белги берет да, эки жактан экөө отурат да. Белги бергенде Тиштеек биринчи атпа биринчи озуп кеткен го, чийин бар экен да. Анан барып тиги каршы ырыта сайып салды. Анан баягы Чынобайдын баласы Жоломон деген ал убакта атасы эме болуп турса, Жоломон барып жолун айра чаап тигини баягы чаап камчылап жиберип турду. Камчылаганда шамдын астына кире калса учуп койот экен. Кимдин астына анан Ногайдын астына киргенде ким ал кайрылып ким Жоломон чаап калыптыр да. Жооп калган Жоломон жулат да. Бул ким бол, мен чапкан мен. Туура эмес сайышты депчи. Анан ошодон элдин баары токтотуп калыптыр. Анан шамдан баягы ашпы той бүтүп келе жатканда анан бул биздин чекеге келип бул ашып бергенде айтыптыр. Ой, анан айтыптыр, ай. Байеке деп айтыптыр да. Байеке бар экен да. Байеке бар. Байеке айтыптыр, байеке месер баатыр кыйын десе, сен жана колго сууган баланы көчкө сайгандан башка эч билбей турбайсыңбы? Жана жерде мен чыксам баары турат, көлдүктүн баары турат. Анда чыр болуп баштаган болмок да. Бул жерден бул Сархан жок, Ногайга ат коюп бергиле. Бул жерден ким Ногайга жарабады. Ат коюп анан Сархан деп ат койгон экен да. А жанагы жердин ким Найырбекке чаташтырып атышат да, ал жана көрүшкөн депчи. Ошондо Сархан деп ат коюп жанагы Сарт айтып атпайбы? Сарт Алчынбай, Сарт Келтаттардан чылап кетип ансы чылы да. Жана көрүшкөнү Жаналы балбан, ал дагы көлдөн көрүшөт экен да. Ошону айтып атам. Жаналы балбан ошо көлдөн дагы тойго барып алды. 16 киши менен көрүшкөн экен. Биринчи көрүшкөн Касымдын баласы. Абдан бала жана иниси Сары Чоңото мадресеге 90-га чыгып ошо киши айтат, мен чапанымды көтөрө алчу эмесмин дейт. Той чапкан мит болгондо отуруп калчумун дейт. Ошондо чоң эле жигит болчумун дейт. 17-18-те. Анан ошондо 16-17 киши жыгыптыр. Жыкканда бирөө жамбашы эметип калган го дөңгү. Бала вактан кийимге чагып теришим бар, жаракшым экен. Мыягача күйүп калса 17 бала күрөшкөн кыйын экен да. Могу күйүк жамбаш койбойт го мен депчи. Анан болбай көтөрүп чапкан экен да анычы. Өзү аран ал Жаналы табысы 3-4 ай алыптыр. Ошондон Мурат деген баласы, Жүмөк деген байке бар, анын 10 баласы бар. Анан ал киши репрессияга катылып кеттир. Репрессияга кеткен экен да. Аны деле эметпейт, ошо Ажыман деген бала согушка кетип келип алыптыр. Ажыман аял алып эметкенде Отурбай деген бизде жана Мамулбек деген баласы бар да, коюшу болуп ошону чоң болуп турган экен. Анан аял сабап койсо, Сайнеке деген аял экен да. Аял сабап койсо байкесин айтып коюптур. Анан коюшту болуп убакта Кудай кылып менен жакшы экен ошо иштеп. Анан барып мурунку мен чоготамдар 30-29-30 кетип атпайбы? Анан кийинки калгандар бизden 8 кеткен да, бүт айдаган. Жанагы Данияр ким Өмүртайга деген абыласы Жаналы ошондо репрессияга кетип ошодон жок кеткен да. Жакшы. Биз бул эшиге жөнүндө айтып атабыз. Экинчи бир тууганы Досон. Досондон ким? Досондо 4 балар, Кочкор, Бектазар, Сагындык деген. Ошо биз айылда бирөө эле калганда, ошо Сагындык Кожогелди, Саңсар,
yani Çirikbay, yani şu Çirikbay'dan iki bala, kim Gülşalı, Turdubek degen. Mingnazar kimde? Ya Mingnazar bir oldu. Mingnazdaki şu Mingnazdарды айтайын да, şu Mingnazar şu Ormon менен теңирок тиш экен да. Ошо Досондон бу? Досондон. Ошо айтып атам. Ормон ал вакытта чоң кемде экен. Ал көлгө кетелип убак экен да. Анын Ормондун бир гүлүк аты жакшат бар экен, гүлүк аты. Анан ошого ким Мingназарды кыйын жигит экен да. Ошону урдап келгенде кармалып калат, олоо чыгып калат да. Анан кармалып калса койго тартабы, жылкы кайтарып атат, койго тартып атпыр да. Анан түрчүн уктап эчке жаман чапан жаап койсо, энеси Ормондун энеси кыйын киши экен да. Караса бир ак шооло түшүп турат, нур түшүпчү. Айтып тур, сен Ормон муну койчу кылам деп атасың, бул бала кыйын болот, сен өмүр бою сага шерик болот ушул бала. Бат өзү тыңдык жигит экен, келечеги да бар экен, муну койго кайтарып эле жигит кылып ал деп тур да. Анан ошону жигит кылып, ошойдон жигит кылып өмүр бою жүрдү да. Ормон өлгөндөн кийин ошодон кетип кара күнгө экен, былтыр жана келгенин былтыр таппады. Кара күнгөдө Кочкордун кара күнгөдө экен. Ошонун бир 20 түтүн 30 түтүндөй балдар бар экен. Ошодон качышпаптыр Миңназардан. Ошодон качышпаптыр, ана чоң эмде көрүлүп калыптыр. Анан быйыл былтыр ошо сырак эметишкен, ошо Пустровкада туугандар максуттун ошо Досонун балдары кыйын тынган да. Бай эме деп атпайбы? Төлөнбай таш дейчи, Төлөнбай таш, Кожеке, эме дегендер бар да, бай иштегендер. Бүт ошо бар тыңдар экен, ошо эч жака көчкөн эмес ошонун балдары. Жана Көкжарат деген эме турбайбызбы, Бөлөкбай деген. Анан ошо Досонда Бөлөкбай 11 жыл болуп атат да. Анан Бөлөкбай тиги бирөө корокко чыгып, жасы ушу мартта ошол убакта болсо керек да, мартта жер тиреп, 10-11 бал канча 11 жыл болгон экен. Анан чоң тире болгон экен, анан конокко кетип ит менен кетти. Анан түрчүндө катып болгон чаң чыгып калганда айтты, оңбой калды го, мени так демен түндө экен, жарым түн. Анан таш басып калып, үйлөс менен басып калат. Кимде? Бизде чоң эмде Көкжар деген бар. Көкжар деген бар да, бизде көрүп турат. Анан ал өзү багыш ити менен калып калды, эч ким жок. Анан ал багыштан да бир ай алып кийин ошо айлам бир ысталарын чоңдалар, немелерин алып чоң болар. Анан кийин бул тиги Байбочу деп 30 жыл репрессия, 36 жаналы менен айтып жүрөт баяндагычы. Анан Туралды айтпаганмы? Туралды ошо эки бала да, Ногойдун баласы. Ногойдун баласы Туралы. Туралдан тиги Акимхан Ажимбет анан кыз 3 кыз болгон да, 4 кыз. Туралдын жерди тиреген анан ушу күнгөйгө барып ал эменин башы дейт, чырпыктын башы дейт, ошондо таш жүзүп деген атабыз айтпайбы, 107 чыккан. Ошо киши айтат, жигит болчумун дейт. Ал жаңа мал сатчыбыз, айдап барып сатчыбыз дейт. Мен де бир сом акча Көкжар деген үлүк аты бар дейт. Ошо менен жаңа барып мал айдап ириктерди айдап барып атсайбыз, барчыдагы. Айдап барып сатып берем, бир акча менден сураса эмес дейт, келгенде канча болду деп. Анан түгө мынча акча болду, анан чогулт берсим дейт. Анан түндүктөн ташты чоңотам айтат да, атамдар Жүз атанын баласы, Жүз Тердик байдын баласы да, анан Атабек баласы жок экен, Атабекти багалаган жүзүптү. Анан кайра мен атамды ал киши багып алып, атам бөлөгүдө экен, Ажмамбет болсо жылкычылар менен жылкыга кетип калды. Анан түндүктөн жетегер деп айтат да, таш түндүктөн боз үйдөн түшүп, чоң апам алты боюнда бар экен, атам министр Өмүрхан деген бала кичинекей жанда жатат да, койчу жатат боз үйдө. Анан таш түшүп туруп быркалып кетти. Чоң апам күзөк болуп калды, жок да. Анан кийин Ажар деген атам эжеси бар, айтат ошо. Ата бүтүн тарт десе, бүтүн мындай болуп калып дейт да, буягамачы. Анан чоч өткөзсөм эле бакыр өкүр ыйлап калды дейт. Анан ошондойлор бар да, бар келип иши болуп калды. Күзөк эчтеке болбой калды дейт. Анан чоң апам бопуйна да, чоң апам. Анан чогултуп энисин баарын, койчунун баарын чогултуп койдук дейт. Анан Ногажан коргон деген бар, мындай бүт коргон, ошонун ичинде коюшканда көңгөдөн алып берген чоң апам. Таш жанып салган турбайбы? Таш жанып тур, таш чоң апамды койчусун, жана Өмүрхандын инисин жанып боюнда бар экен, төрөй турган мал экен окшо. Анан чоң атам башында 3 кыз, Ажар, Зулай, Урукка деген эжеке эле жашты экен ата башында. Алага тийбейт, анан Туралага да тийбейт да, мындай. Анан чоң апам карап таш тийип, күзөк кылып анан эшиктен чыгып кетип атпайбы. Анан кийин ошо Жустун кемпири айтты, Сара деген апа. Түндүк тартылбайт. Акетечкен, акең түрдүк тартылып айтат деп барсак ошо эчтеке калбай калыптыр деп. Анан атам айтат, баштыга салып, атам чогулту да. Чогултуп 5 жаш деген, Туралдын биягына тийиптир, таш биягачы. Бул бияк таш чыгып кетиптир. Анан жагына мындай эме коюп коет, ачакей жагасы коюптур, анан өзү чоң бир 2 метр кишкен сундук ишиген анан. Анан эметип келген экен, тиги атка таңып, артынан өңүрүп келип бияка ногойдун янына койгон да.